Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы функционалдык түзүлүштөрү боюнча компьютердин классификациясы. Баарыбыз сабакка даярбызбы балдар? Анда сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабактын максаты бул биринчи функционалдык түзүлүштөр боюнча компьютердин айырмасын үйрөнө аласыңар, бири-биринен айырмаланышын жана компьютердин класстарга бөлүнүшүн үйрөнө аласыңар. Ошондой эле компьютердин классификацияланышында кайсы техникалык параметрлер колдонуларын окуп үйрөнөсүңөр. Анда жаңы темага кирүүдөн мурда балдар өтүлгөн темаларды кайталап алалы. Биз буга чейин модель жана модельдөө деген чоң бөлүмдү окуп үйрөнгөнбүз. Эми ошол темалардын ичинен бул жерде 5 суроо түзүлдү. Бул биринчи модель жана анын түрлөрү, кандай модельдер бар, кандай класстарга бөлүнөт, модель деген өзү эмне, жана информациялык модель жана анын түрлөрү, формациялык модель деген эмне, кандай түрлөргө бөлүнөт, үчүнчү бул математикалык модель деген эмне, төртүнчү модельдөө жана анын себептери, эмне үчүн модельдөө жүргүзөбүз, эмне үчүн оригиналдын өзүн изилдебейбиз, бешинчи бул модельдөөнүн этаптары, ушул модельден түзүп чыгуу этаптары. Эми балдар ушул 5 суроого барыбыз жооп бергенге аракет кылабыз, себеби биз бул өтүлгөн темалар негизинен ар бир тема бири-биринен чынжыр сыяктуу бири-бирин уланып кетет. Ошондуктан бул өтүлгөн темаларды билүү аябай маанилүү. Анда темага кирели. Бул биринчи бул теманын планы, бул жерде компьютердин классификацияланышы биринчи, кийин серверлер, суперкомпьютерлер, персоналдык компьютерлер, портативдик компьютерлер, өндүрүш компьютерлери жана сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана ушул сабакта колдонулган түндө түшүнүктөр бул жерде. Демек бүгүнкү темабыз түндө түшүнүктөргө бай тема экен. Эми анда биринчи планга кирели, компьютердин классификацияланышы. Эми компьютер деген эки чоң топ класска бөлүнөт. Бул биринчи бул чоң компьютерлер, экинчи кичине компьютерлер болуп. Чоң компьютерлерге булар суперкомпьютерлер жана серверлер өз ичине камтайт. Ал эми кичине компьютерлер болсо персоналдык, өндүрүш компьютерлер жана портатив болуп өз ичинде бөлүнөт. Эми ар бирине токтололу. Бул чоң компьютерлер классы деген бул кандай компьютерлерди ичине камтыйт? Карагыла, бул бир эле убакытта бир канча колдонуучуларды тейлөөгө жөндөмдүү, өзгөчөлөнгөн техникалык параметрлер жана программалык жабдууларга ээ болгон, кымбат жана чоң көлөмдөгү, ишенимдүүлүгү жогору жана аны иштетүүдө атайын билимге ээ болгон системалык программисттер талап кылынган компьютерлердин тобу. Түшүндүкпү балдар? Демек бул чоң компьютерлер классында бул бир эле убакыт ичинде бир канча колдонууларды тейлөөгө эмнеген жөндөмдүү экен. Ошондой эле учурда бул өзгөчөлөнгөн техникалык параметрлерге жана программалык жабдууларга ээ болушу зарыл экен. Ошондой эле муну башкарып иштете билиш үчүн атайын билимге ээ болгон системалык программисттер зарыл экен. Ал эми кичине компьютерлер классы болсо күнүмдүк жашоодо жеке колдонуучу биз ар бирибиз өзүнчө бир жеке колдонуучу боло алабыз. Талабын канааттандырган, ташып жүрүүгө ыңгайлуу, программалык камсыздоосу да колдонуучуга багытталган, аны иштетүү үчүн атайын компьютердик билимди талап кылбаган компьютерлердин тобу болуп эсептелет. Түшүндүкпү балдар? Демек биз өнүмдүк турмушубузда колдонгон компьютерлердин тобу бул кичине компьютерлер классына кирет экен. Азыр анын ар бирине дагы токтолобуз. Эми компьютерлерди салыштырууда алардын негизги мүнөздөмөлөрү карагыла. Эми компьютерлер негизинен бири-биринен эмнеси менен айырмаланат? Сырткы көрүнүшү, өңү, түсү, көлөмү боюнча айырмаланган сырткары да кандай айырмачылык бар? Негизги ошо компьютерлерди бири-биринен айырмалаган бул жерде разряддуулугу. Разряддуулугу деген бул 1 секунда ичиндеги элементардык операциялардын санынын бул разряддуулугун түшүндүрөт. Бирдиги болсо бул опсы деген бул операция, секунда ичиндеги операциянын саны. Демек 1 секунда ичинде канча операция аткарганга жөндөмдүү, бул ошо разряддуулугун түшүндүрөт. Экинчи бул такчыштыгы. Такчыштыгы да эми ошо 1 секунда ичинде ар бир операция аткарылышы үчүн, мисалы 1 секундада канча операция аткарылат, бул разряддуулугун түшүндүрсө, ал эми ошол ар бир операция аткарылышы үчүн керек болгон процессордогу такттардын саны бул такчыштыгын түшүндүрөт. Бирдиги болсо мегагерц болуп эсептелет. Ал эми оперативдик
эстин көлөмү. Үчүнчүсү бул оперативдик эстин көлөмү. Бул оперативдик эсти билебиз, бул ошол компьютер иштеп аткан учурда гана сактап берүүчү эс болуп эсептелет. Демек ушул 3 негизги мүнөздөмөсү бул компьютерлерди бири-биринен айырмалап жана салыштырууга мүмкүндүк берет экен. Эми компьютердин өндүрүмдүүлүгүн чоң көлөмдө өлчөө үчүн бул разряддуулугун, опсы мисалы операциясы деп мисалы өлчөө үчүн төмөнкү маанилер колдонулат. Мисалы MPI'si бул туруктуу түргө чейин миллион операция. Мисалы азыр бул жерде карасаңар, азыр мисалдар келтиребиз. Muflops бул megaflops бул чылып жүрүүчү түргө чейин миллион операция 1 секунда ичиндеги бул. Gflops бул gigaflops бул жылып жүрүүчү түргө чейин миллиард операция. Бул 1 секунда ичиндеги. Эгерде ушундай чоң көлөмдөгү разряддуулукту өлчөө үчүн ушул бирдиктер колдонулат. Мисалы карасаңар, мисалы 600 мегагерц бул тактычтыгы, 600 мегагерц болгон тактычтыгы, 600 мегагерц болгон 300 миллион операция секундасына. Же болбосо ошол 300 миллионду канча жазсак болот экен? 300 MP же болбосо бул туруктуу түргө чейин миллион операция. Көрдүкпү? Бул ошо разряддуулукту мисалы камсыз кылат. Ошол тактычтыгы 600 мегагерц болгон. Түшүндүкпү балдар? Анда эми карагыла, андан башка компьютерлер дагы айырмалап турган мүнөздөмөлөрү бар. Бул андан кийинки мисалы бит тереңдиги жана сандарды көрсөтүү формалары, сырткы эс көлөмү дагы айырмаланат, компьютерлер бири-биринен жана байланыш аймандарын же болбосо түзүлүштөрүнүн өткөрүү жөндөмдүүлүгү. Андан кийин компьютердин бир эле учурда бир канча программаларды иштетүү жана бир канча колдонуучуну тейлөө жөндөмдүүлүгүнөн айырмаланат бири-бири компьютерлер жана компьютерде колдонулган операциялык системанын түрүнө жараша айырмаланат. Операциялык система бул ошол бардык колдонмо программалардын пакети болуп эсептелет. Ошол компьютердин иштешин башкарган бул операциялык система биз негизинен Windows'ты колдонобуз. Ошол операциялык системалардын түрүнө жараша компьютерлерди айырмаласак болот экен. Жана башка компьютерлер түрүнө багытталып жазылган программаларды аткаруу жөндөмдүүлүгү. Мисалы программалык жабдуулардагы камсыздалыштар же болбосо ошол компьютерлердин түрлөрүнө жараша айырмаланып иштелип чыгат. Мисалы ошол башка компьютердин түрүнө багытталып жазылганды мисалы программа аткаруу жөндөмдүүлүгүнө жараша айырмаланат жана компьютердик тармакка кошулуу мүмкүнчүлүгүнө жараша жана ишемдүүлүгүнө жараша компьютерлер бири-биринен айырмаланат ушул мүнөздөмөлөрүнүн негизинде. Түшүндүкпү балдар, бул биринчи планды. Анда экинчи планга өтөбүз. Эми карагыла, серверлер. Серверлер булар кайсы класска кирди эле? Чоң компьютерлер классына кирди эле. Эми сервер бул компьютердик тармакта колдонулган жана өзүнө туташтырылган компьютерлерди тейлөөчү, алардын башка тармактар менен байлануусун камсыз кылган кубаттуу компьютер болуп эсептелет. Эми серверлерде өзүнө туташтырылган ошол компьютерлер колдонуучу чоң көлөмдөгү маалыматтар сакталат. Түшүндүкпү балдар? Демек биз компьютердик тармак деген бул ушул бир топ компьютерлердин тобу болуп эсептелинет. Эми карагыла, ошол жерде компьютерлердин саны көп болгон учурда ушу серверлер колдонулат. Сервер демек ошол өзүнө туташтырылган бардык компьютерлерди тейлөөчү жана алардан ошол маалыматын бөлүшүп, өзүнүн ресурстарын ошолор менен бөлүшүп туруучу кубаттуу компьютер болуп эсептелинет экен. Эми карагыла, серверлер аткарган иш аракетинин багыты боюнча төмөнкү түрлөргө бөлүнөт. Бул сунуш сервери, файл сервери, архив сервери, почта сервери, печать сервери жана телеконференция сервери жана башка болот. Эми карагыла, бул эмне үчүн бөлүнөт? Мисалы, компьютерлердин саны көп болгон учурда, эгер тармак ичиндеги компьютерлердин саны көп болгон учурда, бардык ушул компьютер ичиндеги рабочая станция деп коет, ал ушул ар бир компьютерде, ушул тармакка кошулган ар бир компьютердин талабын канааттандырууда бир сервер мисалы жетишсиз болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда алардын аткарган иш аракеттерине жараша, аракеттин багыты боюнча серверлердин түрлөрүнө бөлүп, серверлердин санын көбөйтөт.
Демек ошол серверлердин түрлөрү. Эми ар бирине токтололу. Мисалы сунуш серверинин кызматы эмне? Сунуш сервери бул колдонуучулардан келген бардык талаптарды кабыл алып, иштетип, алардын жалпы системалык ресурстарды колдонууга мүмкүндүк берет. Демек ошол сервер ошол колдонуучулардын бардык талаптарын кабыл алат экен жана ошол иштетип аны жана ошол жалпы ошол системалык ресурстарды колдонууга мүмкүндүк берет экен. Бул сунуш серверинин кызматы. Ал эми файл серверинин бул функциясы бул өзүндө сакталган маалыматтар базасын колдонуучуларга колдонууга мүмкүндүк берет. Бул аты эле айтып турат, демек файл деп турат. Демек ошол өзүндөгү маалыматтар базасын колдонуучуларга колдонууга мүмкүндүк берет. Ал эми архив сервери болсо бул чоң көп сервердүү тармактарда резервдик көчүрүү үчүн кызмат кылат. Резервдик көчүрүү деген эмне? Бул кошумча, Ал негизинен автоматтык түрдө күнүмдүк маалыматтардын резервдик көчүрмөсүн эмне кылып турат? Түзүп турат. Бул архив сервери. Почта сервери болсо бул электрондук почта менен иштөөчү сервер. Электрондук поштага келген маалыматтарды кабыл алып, кайра электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн маалыматтарды керектүү дарекке жеткирүү бул почта серверинин кызматы. Ал эми печать сервери бул жалпы системалык принтерди колдонууну камсыздайт. Ошол тармак ичиндеги бардык ошол станциялар, рабочий станцияларын ушу жалпы системалык принтерди колдоосун камсызда берет. Телеконференция бул сервер бул колдонуучулар ортосундагы телеконференция аркылуу маалымат алмашуусун тейлейт, көзөмөлдөйт жана уюштурат. Түшүндүкпү балдар, бул серверлердин түрлөрү болду. Түшүнгөн болсок, анда кийинки планга өтөбүз. Үчүнчү бул суперкомпьютерлер. Суперкомпьютерлер да бул чоң класстагы компьютерлердин түрү. Эми суперкомпьютер деген эмне? Мындай информацияны иштетүүдө көп процессорлуу, мультипроцессордук дейбизчи болбосо, принцип колдонулат. Эми негизинен бир компьютерде бир эле процессор жайгаштырылат, бирок демек бул жерде көп процессорлор орнотулат экен. Демек ошондой принциптин негизинде иштейт экен, көп мультипроцессордук принцип негизинде. Эми мультипроцессордук принциптин негизги идеясы бул чечилүүчү маселенин же ошо талап кылынган маселенин чечилиши керек талап кылынган маселенин бөлүктөргө бөлүнүшү жана ар бир бөлүктүн өзүнүн процессорунда иштетилиши бул негизги идеясы болуп эсептелет. Эми мында өндүрүмдүүлүк эмне болот? Жогорулайт. Себеби карагыла, мисалы бир жөнөкөй мисал келтирели. Жөнөкөй мисал бир үй курууну келтирели. Мисалы бир уста салсаң эгер, ал уста баарын өзү аткарып, дубалын тургузуп, терезесин коюп, эшигин коюп бүтүргөнчө, ал үйдү бүтүргөнчө жок дегенде бир 2 жыл кетсин, Мисалы бир устаны салсаң. Эгерде ар бир мисалы терезесине бир жугачта салсаң, же болбосо дубалына дагы бир ушундай ар бир өзүнүн ишин аткарган гана усталарды салсак, бир топ усталарды салсак, ал иш бат жүрөт, ошол эле учурда бат бүтөт, жана сапаттуу болушу мүмкүн. Себеби бул ар бир өзүнүн устасын салганыбызда ал албетте сапаттуу болот. Ошол сыяктуу түшүнгүлө. Демек бул суперкомпьютерде дагы ошол үй курулсун деген мисалы, турмуштук мисалды бир компьютердик бир ушундай маселени чечүү керек делсин. Ошол маселени чечүүдө бардык бөлүктөргө бөлүп, ошол ар бир бөлүгүн өзүнчө бир процессорлор эмне кылат экен, иштетет экен. Демек мында албетте өндүрүмдүүлүк жогорулайт. Эгерде чечилүүчү маселени бөлүктөргө бөлүп мүмкүн эмес болгон учурда анда конвейердик принцип колдонулат. Эми мисалы бул жерде Titan деген суперкомпьютерлердин бир маркасы бар мисалы. Ошонун бир мүнөздөмөсүн жаздым мисалы, башка компьютерлерге салыштырып көргүзө мисалы. Эми бул дайым ушундай мүнөздөмөсү болушу шарт эмес. Мисалы бир мисалын алдык. Мисалы өндүрүмдүүлүгү бул 27 петафлопс. Петафлопс бул биз өйдөдө айттык, гигафлопс дегенди айттык. Бул петафлопс демек. Өндүрүмдүүлүгү бир разряддуулугу да бул 1 секунда ичинде канча аткарат. Демек бул 27 петафлопс деген бул деген гигафлопс мисалы миллиард болчу, бул деген андан да чоң мисалы. Демек бул аябай кубаттуулугу жогору компьютерлер экен. Оперативдик эстин көлөмү мисалы 112 терабайт экен мисалы бул ушу Titan суперкомпьютердин бир моделинде. Ал эми сырткы эстин көлөмү болсо 40 петабайт. Петабайт деген бул эң чоң бирдиктердин бири болуп эсептелет, 40 петабайт
болушу мүмкүн экен. Бул мисалы біз Титан суперкомпьютерин алдык да. Түшүнүктүү болду суперкомпьютер. Анда 4 планга өтөбүз. Эми персоналдык компьютер. Персоналдык компьютер деген бул өлчөмү, мүмкүнчүлүктөрү жана баасы жекече колдонуу үчүн ылайыктуу болгон көп максаттуу компьютер болуп эсептелет. Түшүндүкпү? Демек, бардыгы бир жеке колдонуу үчүн ылайыкташтырылган өлчөмү, мүмкүнчүлүгү, ошол эле учурда баасы дагы жеке колдонуу, ошол эле программалык камсыздалышы дагы мунун. Бул демек ошол жеке колдонуу үчүн ылайыктуу болгон көп максаттуу компьютер болуп эсептелет экен. Эми персоналдык компьютерлердин мүнөздөмөлөрү бар. Мисалы, бул кээ бир мүнөздөмөлөрү ушундай болушу мүмкүн. Мындан дагы ылдый болушу мүмкүн, көп болушу мүмкүн, бирок негизинен стандарт ушул мүнөздөмөлөрүн бул жерде алдым. Мисалы, разряддуулугу 32 бит, 64 бит болушу мүмкүн. Оперативдик эстин көлөмү 128 мегабайттан бир нече гигабайтка чейин да болушу мүмкүн акыркы чыгарылган компьютерлерде. Сырткы эстин көлөмү бул бир нече терабайт болушу мүмкүн. Мисалы, биздин бирок мектептерде колдонулган компьютерлерибиз бул терабайтка жетпейт, бул гигабайт. Эми карагыла, так жыштуу болсо 600 мегагерц, 800 мегагерц, 1000 мегагерц, же болбосо мындан дагы жогору гигагерц дагы болушу мүмкүн. Бул мегагерцтен жогорку бул гигагерц болуп эсептелет. Эми персоналдык компьютерлердин моделин, стандарттарын иштеп чыгуучу фирмалар. Бул биринчи бул IBM турат. IBM биздин бүт компьютерлерибиз бул IBM'нин стандартында чыгарылган компьютерлер болуп эсептелет. Биз колдонгон компьютерлер. Түшүндүкпү балдар? Жана Apple фирмасынын Macintosh модельдери, Macintosh да модельдери болуп эсептелет. Бул ошол персоналдык компьютерлердин эмнесин иштеп чыгат? Бул моделин, стандарттарын иштеп чыгуучу фирмалар. Адаштырбагыла, ал мисалы өндүрүп чыгаруучу фирмалар эмес булар. Түшүндүкпү балдар? Анда кийинки планга өтөбүз. 5-чи план бул портативдик компьютерлер. Бул портативдик компьютерлер бул бардык түзүлүштөрү. Ал түзүлүштөр эмнелер болушу мүмкүн? Процессор, клавиатура, монитор, мышка, сырткы жана ички эстери болушу мүмкүн. Бир системага, бир жалпы корпуска чогултулган компьютерлер болуп эсептелет. Мисалы, ноутбук, нетбук жана смартфондор булар портативдик компьютер болуп эсептелет. Эми карагыла, портативдик компьютерлер деген бул персоналдык компьютер сыяктуу эле мүнөздөмөлөргө ээ. Жана бул баарыбызга белгилүү болгондой, жаныбызда ташып жүрүүгө аябай ыңгайлуу болгон компьютер. Түшүнүктүү болду портативдик компьютерлер. Анда кийинки планга өтөбүз, бул өндүрүш компьютерлери. Эми карагыла, өндүрүш компьютерлери бул өндүрүш шарттарына ыңгайлаштырылып чыгарылган компьютерлер болуп эсептелет. Көңүл бургула, өндүрүш шарттарына ыңгайлаштырылып чыгарылган компьютерлер. Алар кандайдыр бир продукцияны өндүрүүдө, технологиялык линияларын башкарууда колдонулат. Алардын жардамы менен самолетторду жана поезддерди башкаруу жана жаңы приборду изилдөө жана текшерүү жүргүзүлөт. Эми карагыла, демек бул компьютерлер деген, мисалы биз силер барып көрдүңөр беле кандайдыр бир продукция өндүргөн бир чоң ишканага. Эми ошол жерде карасаңар, мисалы, ал эгерде бул компьютерлештирилген бир өзүнчө өндүрүү болсо, анда ал жерде мисалы ар бир этаптан өтүүнүн өзүнчө компьютерлер текшерип турат. Мисалы, кандайдыр бир катачылык кетиргенде сигналдар аркылуу сага маалымат берип турат, же болбосо ошол демек ушул өндүрүүдө технологиялык линияларын башкарууда колдонулат экен. Бул өндүрүш компьютерлер. Жана ошол эле учурда мисалы самолетторду биз телевизорлордон же болбосо кинолордон көрүп жүрөбүз. Бул жерде турган, мисалы космоско учкан спутниктерди дагы жерде мисалы башкарылат, кандайдыр бир компьютерлердин жардамы. Демек ошол компьютерлер өндүрүш компьютерлери болуп эсептелет экен. Демек жерде аны башкарып, ошо самолеттин кандай ылдамдыкта кетип атканын, кандай бийиктикте кетип атканын, жана ошондой эле кандай скорость менен кетип атканын, ошонун баарын жерде изилдөө мүмкүн, ошо поезддерди башкаруу. Демек ал компьютерлер баары өндүрүш компьютерлер болуп эсептелет. Түшүндүкпү балдар?
түшүнгөн болсок, анда балдар сабакты башкалап жыйынтыктайбыз. Эми жогоруда 6 планда айтылган маалыматтардын ичинде бул жерде 5 суроо түздүм. Эми ошол суроолорго баарыбыз жооп бергенге аракет кылалы, жооп тапканга аракет кылалы. Бул компьютерлердин класстарга бөлүнүшү, кандай класстарга бөлөт экенбиз? Компьютерлерди чоң компьютер классына кирген компьютерлер түрлөрү, кайсы компьютерлер чоң класска кирет деп эсептейт экенбиз жана эмне үчүн? Үчүнчү бул портативдик компьютерлер, өзгөчөлүгү эмне экен? Эмне үчүн портативдик жана түрлөрүн мисалы келтирсеңер болот. Сервер компьютерлер жана анын түрлөрү, өндүрүш компьютерлери. Ушул суроолорго жогоруда айтылган маалыматтардын ичинен жооп табалы. Анда сабактын тапшырмасы балдар теманы конспектлейсиңер, окуп түшүнөсүңөр жана ошол теманы өзүңөргө сиңирип, мындай өзүңөрдө дагы ошондой ушул тема боюнча ой жүгүртүү пайда болсун жана кошумча маалыматтарды топтогонго аракет кылгыла. Түшүнүкпү балдар? Анда түшүнгөн болсок, балдар саламатта калгыла.